12 бөлүм. Жейунун падышачылыгынын 7-жылында Жааш такка отуруп, Иерусалимде 40 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Сибия, ал Беершебалык болчу. Жааш ыйык кызмат кылуучу Жояттын көз өткөнчө анын кеңешин угуп жүргөн күндөрү Теңирге жаккан иштерди кылды. Бийик жерлердеги бутканалар гана жок кылынган жок. Эл дагы эле бийик жерлердеги бутканаларга курмандык чалып, жыпар жыттуу зат түтөтүп жатты. Жааш ыйык кызмат кылуучуларга мындай деди: элдин Теңир үйүнө алып келген баардык күмүштөрүн, Теңир үйүнө келгендер алып келген күмүштү, ар бир адамдын өз жаны үчүн берген күмүшүн, элдин Теңир үйүнө өз каалоосу менен алып келген күмүштөрүн ыйык кызмат кылуучулар алышсын. Ар бири өз таанышынан алып, ибадаткананын баардык бузулган жерлерин оңдошсун. Бирок Жааш падышанын падышачылыгынын 23-жылына чейин ыйык кызмат кылуучулар ибадаткананын бузулган жерлерин оңдошпогондуктан, Жааш ыйык кызмат кылуучу Жоятты жана башка ыйык кызмат кылуучуларды чакырып, эмне үчүн силер ибадаткананын бузулган жерлерин оңдобой жатасыңар? Мындан ары тааныштарыңардан күмүш албагыла, аны ибадаткананы оңдогонго бергиле деди. Ыйык кызмат кылуучулар ибадаткананын бузулган жерлерин оңдогонго элден күмүш албоого макул болушту. Анан ыйык кызмат кылуучу Жоят бир үкөк алып, анын үстүнө тешик жасап, аны курмандык чалынуучу жайдын оң жагына, Теңир үйүнүн кире беришине койду. Элдин Теңир үйүнө алып келген баардык күмүштөрүн кире бериште турган сакчы ыйык кызмат кылуучулар ошого салып жатышты. Алар үкөккө көп күмүш чогулганын көрүшкөндө, башка ыйык кызмат кылуучу менен падышанын катчысы келип, Теңир үйүндөгү күмүштү эсептеп, баштыктарга салып бууп коюшчу. Күмүштөрдү эсептеп туруп, Теңир үйүндө иш алып барууга дайындалгандарга беришчү. Алар болсо аны Теңир үйүндө иштеген усталарга, куруучуларга, таш тизүүчүлөргө, таш сомдоочуларга беришчү. Теңир үйүнүн бузулган жерлерин оңдоого керектелүүчү жыгачтарды, жылмаланган таштарды сатып алууга жана башка баардык керектүү нерселерге сарп кылышчу. Бирок ал күмүштөн Теңир үйү үчүн күмүш табактарды, кычкачтарды, чараларды, сурнайларды, алтын күмүш идиштерди жасоого сарпталган жок. Ал күмүштөрдү иш башкаруучуларга берип турушту. Алар аны Теңир үйүн оңдоого сарп кылышты. Жумушчулар үчүн берилген күмүштү таратып берүүчү адамдардан күмүштүн эсеби талап кылынчу эмес. Анткени алар чынчылдык менен таратышчу. Кылмыш үчүн, күнөө үчүн түшкөн күмүштөр Теңир үйүнө киргизилчү эмес. Алар ыйык кызмат кылуучуларга таандык болуп калчу. Ошол убакта Сирия падышасы Хазаэль согушка аттанып чыгып, Гатка согуш ачып, аны басып алды. Анан Хазаэль Иерусалимге барууну чечти. Бирок Жүйүт падышасы Жааш Жүйүт падышаларынын өзүнүн аталары Жошапаттын, Жорамдын, Ахазайдын жана өзүнүн ибадаткана үчүн курмандык кылгандарынын баарын, Теңир үйүндөгү жана падыша сарайынын казыналарындагы алтындын баарын алып, Сирия падышасы Хазаэльге жөнөттү. Ошондо Хазаэль Иерусалимден кетти. Жааш жөнүндө жана анын кылган баардык иштери жөнүндө Жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Кызматчылары Жаашка каршы көтөрүлүп, чыккынчылык кылышты. Аны Сылага бара жаткан жолдогу Милка үйүндө өлтүрүштү. Аны өз кызматчылары Шиматтын уулу Жозахар, Шомердин уулу Жеозабат өлтүрдү. Ал өлдү. Анын сөөгүн ата-бабаларынын жанына, Дөөттүн шаарына коюшту. Анын ордуна өз уулу Амация такка отурду.